Гүлдүр алган эле кишини кудул десе болот. Мисалы үчүн саясий юмор айтсаң, оппозициялар күлөт экен да. Мурдагы муундагы кудулдар баягы жалпак жожо, жалпак камаз деп Мен Рахман агайдын колунан тарбия алып өсүп чоңойгон балам. Кайсы уруу? Өзүбүз чоң уруу Саяк болот. Мындай сабаттуу да окуш керек ошондо. Мектеп окуган муунду күлдүрүш үчүн көбүрөөк окуш керек экен. Кудулдук менен жан бакса болобу негизи? Жанды бомуш болуп деле бакса болот. Кудулдук деген өзүнчө кесип пайда болду. Болот Минжилкыев агабыз эки аксакал сүйлөшөт имиш. Мунун үнү аябай бийик боло турбайбы? Буга нак койгай тарта турган бала экен да. Наркы кырда койду берки кырга жөнүнө кайрыса керек. Канткенде эл күлөт, кандай учурда күлбөй калат. Канча бийлик алмашса деле биз деле иштеген жокпуз деп айткан жок да. Иштеп атабыз, кылып атабыз. Эркек кудулдар аялча кийинип алып эле киндиктен ылдый нерселерди айтат. Айланайын деп сүйлөгөн чалдар азыр жок экен да. Көрсө ал убакта тиш жок экен да. Жүрөктө Кудай. Эми баары Кудайдын айтканы болот да деп жатып берсең, бир күн өлүп калсаң анан. Айтат да, мен сага тандоо бербөдү элем, кыймылда дебөдү элем. Кудулдун ырдаганын бир көрөлүчү кандай. Аттиң неге жолуктуң, сен алам деп олуктуң, улуу кызым окуп калганда. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, арбаңыздар саламатсыздарбы? Биз кезектеги маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде конок бар. Буюрса, көрсөтүүнүн подкасттын башынан аягына чейин күлөбүз деген ойдомун. Кудул Союзбек Сейитказиев, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдик. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Жана элдин баары келип ушул жерде ойлорун айтып аткан жерге кызыгып биз да келип кетели деп. Ошондой жер турбай. Баягы үйдөгүдөй дегендей да. Үйдөгүдөй дегендей. Элге айтып коеюн, Союзбек Сейитказиев бул элди күлдүрө турган, элди ыкшыта турган, каткырта турган ушул кесиптин ээси, кудулдук кесиптин ээси. Кудулдук бул сиздин баягы бала чактан эңсеп жүрүп, кыялданып жүрүп, мен ушул кудул болсом экен, элди күлдүрсөм экен деп максат коюп анан жеткен кесип болду, же бул арга жоктон эле бир арга жоктонбу? Айла жок ушундай болуп калды дегендейби? Раматылык чубак ажы айтат эле го. Бактылуу кокустук болгон депчи, баягы эмесинчи. Ансагандай мен бала кезден негизи ырдайм деп жүрүп, мен кудул болсом деген ойлонбоптурмун. Бирок кудулдарды көрүп, мындай эметип жүрчүм. Анан кийин ушул шаарга келип, анан Рахман Разыковдун школасын менен барып, ошектен таанышып, ушул жерде жүрүп, башында бир-эки ырдайт элем, анан кийин балдар жетишпей калганда чыгып, интермедиа ойношо коет элем. Анан ошентип жүрүп эле интермедиа ойноп кеттик. Анан кудул бир күн эле элдер күлүп, кол чаап, ушинткен сайын адам баласы, дагы күлдүрсөм жакшы болот экен деп жүрүп, анан кийин ырчы болом деген кыялым кудул болууга айланып кетти. Бирок айырмасы деле жок, экөө тең эле бир сахна, бир эме. Башында ырчы болоюн деген ниет бар турбайбы? Бала кезде ырдай берет элек. Кыргыз кырда кыңылдап ырдап, баягы кыргыз өзү ушундай го, ырдай албайм айланайын деп коюп, анан жалгыз калып калганда апалар идиш жууп атканда кыңылдап ырдап, жеңелер эшик шыпырып атып жалгыз кыңылдап ырдап, байкелер кой кайтарып ырдап деген, анан кыргыз ырдашып эле жүрө берген экен да. Анан биз да ошолордун катарын толуктап кой кайтарып жүрүп ырдаган балдар деле элек да. Кайсы ырларды ырдаш элеңиз? Ким кайсы ырчыларга мындай шыктанып? Биз ошол кезде биздики Бекборбиевдин ырларын көп угат элек. Сыймык Бешекеев, Айбек Карымов. Биз эс тартып эметип калганда ушул кишилер аябай эме болуп аткан экен да. Кассетада бир жагы биз тобу, бир жагы сиз дегенде. Ошол ырлардан бир сабынбы ырдап бербейсизби? Огону менен кудулдун ырдаганын бир көрөлүчү кандай. Көчөлөрдө эме деп калат эле.
тэгээ менден улуу байгелер айтып калат эле. Сен ырдап аткан жерден биз айланып өтөт элек дейт. Анан эмнеге айланып өтөт элеңер? Демек сени айылдын атамандары кармап алган болот эле. Ошондо алар сени ырдатып коюп, анан өздөрү майрамдап отурган болот эле. Биз колго түшсөк, ал убакта жумшай берет эле го, бозап кел, анан наркынап кел, беркинап кел, анан илинип калбай эле кайрмакка деп айланып өтөт элек дейт да. Анан биз ошол кезде Бекборовдун эркин айларын ырдай берет элек да. Айла жоктон. Айла жоктон еттим ай, акылыман кеттим ай, сүйүп калып сени эркин ай депчи. Анан алыр кийин көрсөк аябай мындай тагдыры чатагыраак. Бекборов агабыз коркпой ырдаптыр ошол ырдычы, болочу. Анан кийин түшүндүк, аны түшүнбөй эле көп ырларды ырдаптырбыз ошо бала кезде. Ырга салып торгоюн, ырыспайдай боздоюн, сүйгөнүм чын сенин эркин ай. Жолдо айтып болгонум, жол болдудай чолпонум, сүйгөнүм чын сенин эркин ай. Аттың неге жолуктуң, сен алам деп олуктум, улуу кызым окуп калганда. Үчүнчүсү төрөлүп, ак бешикке бөлөнүп, ортончусу басып калганда. Деп эле түшүнбөй эле ырдап жүрөбүз. Түшүндүк. Көрсө сүйүп калыптыр, баласы бар туруп эле. Мен муну тамашалап айтып калам. Бекборов агабыз чыныгында баатыр ырчы экен, ичине эчтеке катпаган болгондо айткан. Эркин айды сүйүп калып ырдай берди. Балаң мага окшогон, мен да ага окшоном деп ырдады. Коркпой эле. Эки дүйнө сага барам, аялдыкка жарабагам, бирок барам деп ырдап таштады. Бул киши болгондой айтып жашай берген киши окшойт деп. Негизи мындай кудул болбогондо деле мындай жайбаракат жашоодо карасаң, кээ бир адамдар бар. Ошол адам сүйлөсө кишилер күлөт. Ошол эле сөздү башка бирөө сүйлөсө күлбөйт да. Ал өзүнчө бир ушундай. Ошондо бир суроода мындай куудулдукка дагы мындай башында демек силерде бала чакта мына шудуңдай койгон, кудуңдай койгон бир жеңелерди, эжелерди, туугандарды күлдүрө койгон бир шык болгон да, Болгон экен, тамашалап баягы эметип. Ал убакта тергешет эле, азыр тергебей деле калды го. Кайненесин айтпай, ай бала, уй бала, анан ай кыз депчи, анан тергөөлөрдүн эң жакшы эмеси деп тамашалап калат элем. Мындай жеңелер, мырдак жеңелер тергемиш болуп алып, кайын журтун бир колдошкон экен. Тиги Желтаман жеңе каяка кетип атат я десе, баягы окуп студент болуп келген тиги студент бала келип атын айтпай, анан кайнелерин мындай эй бала, ой бала, уй бала деп мал салга салыштыргандай кылып ушундай болуптур. Анан эң мага жакканы ушу кыздарды тергеген жаптыр. Эй кыз дейм деп атып, ошол убакта кыздар деп болгон экен, тергөбөй коюп. Бардым кылып кетти деп жанан. Ошондо ырларга кезигип калган кайнагалардын аттары, апалардын аттары болуп калат эле. Ырдын текисинде тиги эмне эле десең, ал мындай да деп айтып эле, ушунтесинде деп эле тиги апалар жеңелер эметип калат эле, күлүп калышат эле. Союзбек мырза, ошондо кайсы айыл жөнүндө кеп болуп атат? Кайсы айылда? Токтогулдун Толук деген айылында балалык ошол жерде өттү. Кайсы уруу? Өзүбүз чоң уруу Саяк болот. Анын ичинен биздин немени Көлөптөр деп коет. Ошол укту да. Тамам биз тамашага кудул болгондон кийин сенден тамаша күтүшөт экен. Кандай нерсе болсо да ошондон тамаша күтөм. Балалыгымды эле мен тамашага салыштырып айтып калам. Мен деле балалыгым эл катары шок болдум. Мен бир да ойлонгон ойчул баланы көрө элекмин жашоодо. Балдар кичикейинде бүт эле шок болот экен. Анан баардыгыңар эле шок болгонсуңарбы, чыгармачыл инсандар деп сурап калышат да. Биз шок бала кезде тентек болгон экенбиз. Баланын баары эле тентек болот, анан кийин бөлүнүп кетет экен деп. Анан кой кайтарып эле кайтымкидей эле. Торпок кайтарып жүрүп, торпок уйдемп кеткен күнү эле токмок жеп эле кадимкидей эле. Кечинде эмне ичесиң деп, анан ошол убакта сүттөн башка эчтеке жок көрсөтөт. Азыр торпок кайтарган киши жок. Торпок уйлар менен чогуу жашап калыптыр азыр айылга барсаң. Семиртип сатыш керек, сүтүнүн деле кереги жок. Кыскасы торпок чоңойсун. Кудул десе эле байыркы ошо куйручук эске түшөт да. Анан мен ойлойм, кагазды карап деп
деп мисалы үчүн даярданып анан атайын даярдыгы жок эле гүлдүрө берсе керек, элди аралап эле жүрүп. Бүгүнкү ушу заманбап доордо куудулдук деген өзүнчө кесип пайда болду, өзүнчө катмар пайда болду, кесиптик. Анан ошондо жеке сиз куудул катары буга мындай даярданасызбы, же мен тубас ашыгым бар, мындайча айтканда туруп эле гүлдүрө берем дегендейби, төгө берем дегендей? Мен жеке жатып алып ойлонуп калам. Бул мурдагы куудулдар кандай болгон, анан азыркы куудулдардын айырмасы неде? Куудул не кылыш керек? Анан бирдемкелерди элестетип күлөм да, анан ушуну бир жерлерде айтыш керек экен деп өзүм ичимен болжоп коем да. Анан отурганда сөз келип калган кезде шак айта калган, элдин баары күлүп, о деп күлүп калган. Мурдагы аталарыбыздар ушинтип жатып кыял кечкиш болгон да, анан мындай экен, жашы мындай экен деп ой кампасына сактап кое берген. Сактап кое берген да, анан ошолорду моменти келгенде, сөз атасы келгенде айтылбаса өлөт деп коет го, ошо. Моменти келгенде айтышканбы деп эметип калам да. Мисалы, азыр шаарда машина айдап жүрөбүз да, анан жаңы үйрөнүп аткандар да бар, анан ошолордун катарына мен да кирип калдым да. Анан башага кирип өзүң титиреп коркуп, үйрөнүп боло албайм деп үйрөнүп атасың, антип үйрөнбөсөң дагы болбойт. Анан мынтип кетип алсаң, баягы эрте үйрөнүп алгандар тияңан кыс, бияңан кыскандан эмне кыларын билбей тормоз деп токтоп калсаң, эки жагыңан экөө кетип, экөө тең акча кармап турган. Лох, айдабайсыңбы деп турган өтүп кеткенде анан калып кетип анан өзүнчө күлүп коесуң да. Могулар мени лох деп коет. Бир кезде өздөрү деле лох болсо керек. Эми айдай албай атам, значит лохпун да, пока лох болуп турайын. Бир күнү мен да бирөөлөрдү лох деп калаптырмын деп өзүм соротуп коем деп күлүп калам. Анан ушундай ойлонсо керек, аларды атчаң кетип атып, бир нерселерди көрүп, ойлонуп, муну мынтиш керек экен, муну мындай кылыш керек экен деп. Анан бул талант экен да. Ошондо куудул деп кимди атаса болот? Бул гүлдүрө алган эле кишини куудул десе болобу, же бул өзүнчө бир баягы сантехник, же болбосо жанагы электрик деген сыяктуу? Бизде эми көчө куудулдар бар да. Аны сиз деле көрүп жүрөсүз. Баягы курукта отурганда тем эле сөз бербей бооруңду эзип. Сахнада айтпай турган сөздөр айтылат го. Укмуш. Анан жөнөкөй деле анан бирге ойноп көрбөйсүңбү деп анан ошондойлор чакырасың да. Чакыран ойноп атып, сахнага чыгып, сен менен напарник болуп бир-эки ойноп атам, бир дос балабыздын ручкасы жерге түшүп кетип, ручкасын ала албай койду да. Титире аябай титире ручкасын алып анан бияка чыгып кеткенде, мен мындан кийин курукта отурганда да силердин жаныңарда баягыдай сүйлөйм. Сахна башка да. Элдин сүрү башка. Мен ойлочумун, олар эмне кылып эле жүрөт, мынтип койсо болот да деп ойлочумун. Анан сахнага даярдалгандагы сценарийлер болот да, сахнага айтыла турган, маданий. Анан бул күлкү деле менин оюмча бир 3 түргө бөлүнөт экен да, мындай жөн эле эч кандай эмени түшүндүрбөгөн, жөн гана адамдын жарпын жазып, ошол кезде күлүп, анан чыгып кеткенде эмнеге күлдүк жанагы, күлдүк иш кылса сон күлдүк да деп анан адамды ойго салган, күлүп баратып токтоп ойлоно калган. Мунун тереңинде эмне бар я деп. Эмнени айткысы келип атат муну кыл айтып деп. Анан кайра аябай күлүп, адам баласынын ушундай нерселерибиз бар экен да. Мисалы жана азыр бизде куудул дегенде саясий, анан наркы берки болуп атпайбы? Мисалы үчүн саясий эми айта турган бол, юмор айтсаң, оппозициялар күлөт экен да. Мен байкадым, мындайчы бийликке ичи чыкпаган, бийликти жактырбаган эмелер ошондон боор эзилип аябай ырахат алат экен. Менин ичимдегини айтты да деп. Мен так оюмду айтты да депчи. Анан баары эле оппозиция эмес да, позициядагы адамдар бар да. Анан мындай ортодогу бир ойду айтсаң, алар саясат деле айта бербей, мынтип деле күлдүрсө болот экен го деп мындай аябай эметет экен да, күлөт экен да. Анан ошон үчүн күлкүнүн да мындай ошо бөлүк мындай саясийден да оппозициянын күлкүсү өзүнчө болот экен, позициянын күлкүсү өзүнчө болот экен. Анан ортодогу нейтральный адамдардын күлүнү, алардын күлкүсү өзүнчө болот экен. Ал эки жакка тең күлүп мындай. Анан жашоо тиричиликтеги. Анан жашоо тиричиликтеги майда чүйдө баягы эме. Анан колдон келишинче мындай элге пайдалуу, зыян бербеген,
Мисалы үчүн бизде да кокту колоттордун дагы ортосунда тамашалар бар да, эми аны ачык алып чыгып айтып өздөрүнчө отуруп күлүп калган, анан ошол деле кээде сахнага чыгып кетип атпайбы? Тилдин диалекттери чыгып кетип, анан тегинде мындай эмнеге биз деп анан чычалашып элдер эметип кетип атпайбы? Ошентпеген, наоборот элди бир эмеге калыпка салган. Мен түшүндүм ушул кудулдук өнөр менен акындык өнөр, бул эгиз өнөр сыяктуу. Алар комуз менен айтса, биз комуз жок эле ушул нерсени айтып, эл менен бийликтин ортосуна көпөрө салган, экөөнүн тең кемчилдигин айта билген, бир эле бийликти эле жамандай бербей, бир эле элди эле күнөөлөй бербей, бизде да бар, мында да бар, менде да бар деп баарын общий кошуп түшүндүрүп айта билген адам керек экен да негизи. Жанагы сатираны жазгандар бар, бирок алар өздөрү күлдүрө албайт. Өздөрү күлдүрө албайт, бирок элестүү кылып ошол коомдогу бир көрүнүштүү юмор менен берет, жазат, анан ошо өзүнчө элестетип алып бирөө аткарса, сонун аткарса дейт да. Ошондо сиз аткаруучусузбу да жазылган нерсени, же өзүңүз бир нерсени жазып, мисалы үчүн баягы мурдагы муундагы кудулдар, баягы жалпак жожо, жалпак камаз деп чыга эшке деп жанагы Жаныбек Алыкуловдор, же болбосо жана 3 чиновник бирден жанагы жетекчи болуп, анан ошо мен өзүмдөн неудобный болуп аттым эле да деген, ал да өзүнчө бир мындайча айтканда чыгарма да. Чыгарма. Кадимкидей эле чыгарма. Жамбыл муну айтат, Рахман муну айтат, анан Жаныбек муну айтат деген сыяктуу эле диалог форматында аткарышат да. Ошол сыяктуу өзүңүз кээде мындай чыгарманы мындай кылып жазасызбы? Себеби азыр сатириктер эми дээрлик жок келсе да. Мен өзүм концертин өзүм эле жазып келем ушул убакка чейин. Мен Рахман агайдын колунан тарбия алып өсүп чоңойгон баламын. Ал кишини мен сөзсүз айтышым керек. Устат дегендей эле. Устат дегендей. Ал кишиге мен көп сатираларын жазып алып апарып бергенде оңдоп берчү эмес. Анан мен капа болчумун. Бул киши эмне мени карабай атат. Же мен муну капа кылып алдым деп. Анан бир күн айтты: "Союз, мага келе берсең, мен оңдой берсем, сен ага көнүп каласың." Мен бул дүйнөдө төөлүк болбойм. Өзүңүн жолуң бар дегендей турбу? Өзүңдүн оокатыңды өзүң кылганды үйрөн депчи. Анан ошондон элестетип жаза баштадым. Жазып анан айта баштадым. Салыштырмалыктан күлкү элестетүүдөн келип чыгат экен да. Жана сиз айткандай бирөө элестетип күлөт, бирок айтып бере албайт да. Бирөө айтып берет жана болот го. Үйгө бирөө эзилип күлүп кирип анан кийин эмнеге күлүп атасың десе, жана поворотто аз күлүп алайын, айтып берем сага деп турган. Айтып бергенде анча деле күлкүсү жок болуп калат го. Мунун эмнесине күлүп атасың десең, сен элестетпейсиңби дейт го. Ошонусу андабай элестеткен бул күлкү элестетүүдөн келип чыгат экен деп ойлоп калдым да. Мында фантазиясы күчтүү, эрте ойлонгон адамдар кудулдардын концертинде отуруп айтып келатканда ошону элестетип кульминацияга жакындай электе эле күлүп башташат. Күлүп баштайт, уже түшүнө баштайт да. Анан аябай катуу күлүп бергенде, себеби алдан дагы башкачараак айтып койгон болосуң да. Алданып калганда күлөт экен да адам. Алданып калганда же таап алганда күлөт экен да. Билбей калса калып кетет экен да. Эмне болду депчи. Анан мен эме деп бизде баягы кыргыздын мүнөздөрүн изилдеп көрөм да. Биз туугандар бир нерсени укпаган, аягына чейин укпай, талдабай эле ысыз чыгарып жүргөн элдердин катарына кирет экенбиз туугандар. Себеби муну мен үйдөн да байкадым. Ашканада жүрүп кокус тарелка түшүп кетип бирдемке сынып кете турган болсо, апаң чуркаган боюнча барып эле кимизи колуна тийсе сабап жатып калат. Сурабайт, ким сындырды деп сурабайт. Чоңдору качып кетип ойноп аткан жерден жөн эле кичинекей токко чыгып калат. Мен эмес болчу, ким болчу тиги болчу. Ал биле айтпайт белең. Айткычактуу уруп коюп атыңызбы десең, анан кечирип койчу деп коюп кайра кетип калат. Анан бул былтырда байкалды депчи. Бир индустар жөнүндө видео чыгып кетти эле. Аны кыргыз тактаган жокпуз. Көчөгө чыгып алдыбыздан чыккан индустун баарын сабап, индуска окшош кыргызын кошо сабап ошол жерде. Мен кыргызмын, мен мынча капкара кыргыз көргөн эмесмин деп эле сабап, WhatsApp'тардан кыйкырышып, сен индуска окшош капкара элең, көчөгө чыкпай тур, майып кылып койбосун деп, достор бири-бирин тамашалап, аэропортко чейин апарып пробка кылып тыгып, анан деле ой болуп келатканды укпадыкпы биздики туура эмес экенин десем, анан элдер аябай күлүшөт да. Ушундай эле нерселерди айтып берем. Анан дагы биз өзүбүз кылып коюп бирөөлөргө шылтай бергенде адатыбыз бар экен депчи.
Кытайлар бизди уулап атыптыр деп аны кантип уулап атыптыр. Продукциясын баары буу экен. Өлүп калат эле 30 жылдан ашуун жеп келе атпайлык Кытай чыгарып берген нерсени жеп келе атпайлык. Жок ал тукумсуздук алып келет экен. Анан биз тукумсуз калгандан кийин жерибизди алар алып коет экен. Аны каяктан байкап калдың? Азыр мына 2-3 алып калдык. Илгеркилер 10-15 бала алыптыр. Давайте анда жылдардын артка сүрүп карап көрөлү. Илгеркилер 30 жашында алды, 10 аркасы жетип алып болуптур. А биз 30 жашыбызда бала эмес, аял жок. Каяктан эмне? Причем Кытай жөн эле Кытайды жаман көрүп аткан жок. Анан 35те үйлөнөбүз, анан 40ка чейин 3 бала нормальный эле, 4 бала азыркы заманда тем более депчи. Анан үйлөнгөндөн деле эрте үйлөнтүп койсо деле бир балалуу болуп алгандай эле дарышып жүрүшкөн болот. Эмне дарышып жүрөсүң? Буттан турабызча сактаналы да атабыз да. Анан буттан тургандан кийин карасаң дагы эле дары ичип аткан болот. Эмне ичип атасың? Балалуу болуш керек болот. Биздин бир жашообуз өзү юмор экен депчи. Негизи мындай караганда бул олуттуу эле тема да. Бирок ошол эле учурда аны мындай ошо юмор менен моюнуна алдырсаң күлдүрүп атып. Бул башкача моюнга алдырууга дейм да. Анан бир жери да бар да, биз болсо өзүбүздү талкалап коелу эле. Мен ушул 20 сахнада да күлкүдөгү 20 жыл деген кечеге даярданып атам да, анан ушундай ойлор менен даярданып атам да. Биз болсо мындай тактайбызбы, тактабайбыз, ушундай чыгалып эле врач деле, врач эмес деле, билим алган деле, албаган деле чагалып эле анализ кое баштайт. Минтип атасыңбы, тигинтип атасыңбы? Анда могу дарыны алып ич. Эгерде мындай болсоң, мунусу жардам берет, мындай болсоң, мунусу жардам берет десе эле бирөө чагалып эле мынау дарыны алып ичсеңер, кан тамырларыңар жооноюп, жакшы кан жүгүрү айланып, мээңер ордуна келип, көзүңөр жакшы көрүп, бөйрөңөрдө таш түшүп, боор тазаланып, кыскасы өлбөйсүң дегенде, анан байкуш кыргыз ишенчек да депчи. Анан жан деген жагы кимге гана кереги жок деди. Жан талашып заказ кылып алып, ичип алып анан кийин эле 2 айдан кийин эле Facebook'та сүрөтүбүз турган болот. Кайрымдуу кыргыз элин боорду алмаштырыш керек болот, Индияга барыш керек болот. Муну тыйып койгон саламат сактоо министрлиги кайда жүрөт дегендей да. Ушундай бир маселелер менен. Демек, мен мындай түшүнүп атам да, кодул деген жөн гана күлдүрүп койбостон бир чындыктын чындык экендигин элге ушу азил аркылуу, юмор аркылуу түшүндүрүү. Анын үчүн менимче ушундай сабаттуу да болуш керек ошондо. Мындай китеп окуш керек. Ар кайсы тармактын ушул мисалы үчүн медицинаны айта турган болсо, жок эле дегенде анын кичүүсүнө чейин билиш керек болбосо дагы бир кайсы бир деңгээлде билиш керек. Техниканы айтып аткан болсо, аны билиш керек. Аны билбей бирдемени айтып атса уят болуп, кайра анын билбестигине күлүшөт го дейм. Өз бул ой жүгүртүү болуш керек экен. Анан китептерден маалымат азыр жаштар окубай калды, китеп окубай калды деп атпайбы. Анан мен жатып алып айтып калам, эми азыркы жаштардын заманы бул деген мындай интернеттин заманы болуп калды да. Мисалы, мен сиздин каналыңызды көп көрөм. Мисалы, окуп мындай аябай мындай убара тартпай эле коюп койсо сиз окуп бере бересиз да. Мындай отуруп алып, чай ичкенче деле угуп, деп маалымат даже машинада кетип атып деле улап коюп, мен мисалы ошентип эле көп эле нерселерди, чыгармаларды угам да. Мындай ушундай болушкан экен да булар. Булар тигине болгон турбайбы деп анан келди Токтогул атанын атын союп жеп коюшат эмеспи? Тиги Аксыга барганда мен кечээ Аксыга тойго барган тамашалап койдум да. Могу уча баягы Токтогул атанын учасы эмеспи? Биздин атабыздын десем, анан бирөө окуган экен, аябай күлдү да. Калгандар не деп атат бул деди да. Анан арасынан сүйлөшүп анан ал давно жок болгон ал учагар, бул башка деп анан күлүп атып, анан күлкү дагы ошол катмар экен да. Китеп окуган муунду күлдүрүш үчүн көбүрөөк окуш керек экен. Окуган муунду эмелерди жана топту. Билимдүү топту күлдүрүш үчүн билимдүү юмор табыш керек экен. Базарчыны күлдүрүш үчүн
базардагы нюанстарды билиш керек. Мындай соода тили менен немечи дыйканды күлдүрүш үчүн аны дыйкандын тилинин өзү менен, чабанды күлдүрүш үчүн чабандын тили менен дегендейчи. Анан коомбузда ошонун баардыгы биригипчи. Анан ошондо ар кимдин табитин таба билген, ар нерсенин баарына ой жүгүртүп, ошолорду салыштырып карай билиш керек окшойт деп. Бир чети китептен деле көп нерселерди алып, маалыматты алып, анан деп туруп ошонун бир азил жагын таап туруп күлдүрсө болот. Бирок ошол эле учурда соц тармак деген чыкты да. Болгону болгондой көрүнүп турат. Баягы суу кошпой, тыйканы болобу, базары болобу, кичине мындай жалганда жиндиси болобу, соосу болобу, баары эле көрүнүп турат. Анан аларга силерге даяр шпаргалка сыяктуу көрүнүп турса керек, мисалы үчүн, билгенге. Жашоо өзү мындай караганда аны трагедия кылып да карасаң болот экен да. Кейип, кепчип, аны күлүп да караса болот экен. Бул эмне деген кылык деп. Аны ой жүгүртүп дагы караса болот экен да. Ушинтип олтурсам эмне болот? Бул каяка барат эми депчи. Анан мен Ош базарда светофор жөнүндө айткам, эсиңиз уксаңыз керек. Могу Киевский Бешеналивада светофорду эмнеге коюп коюшкан? Уккам. Ал иштебейт деген жерим жок. Ал байкуш өзүнүн милдетин так аткарып атат. Бирок аны караган киши жок болуп атат. Адам көп болсо адам өтүп кетип, машина көп болсо машина өтүп кетип, өкөтөн көп болуп калса аралаш пробка болуп калып атат дегендейчи. Анан салыштырып анан ошол жерден күндө өтүп жүргөн адам, күндө көрүп жүрүшкөн, алар билет. Анан концертте отурганда анан ошол жерде элестетип алып күлүшөт да. Чын эле ушундай да дешипчи. Көрбөгөн адам? Көрбөгөн адам болсо, ал эмнени айтып атат? Бул эмне болду экен деп. Жаныбек Алыкулов акабыз айтат эле да. Кыргыз көп китеп окубайт да. Эгерде орустардай китеп окуганда, буларды күлдүргөн аябай сонун болмок. Бул деген Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө монолог айтсаң, Жомарттын ким эле деп аны издеп тигилер тапкыча сен айтып коюп кетип калып атпайсыңбы депчи. Туура. Негизи биз азыр мындай рынок системасында жашап атабыз да. Рынок деген болсо ар бир сөздүн, ар бир мындай аттаган кадамыңдын баасы бар дегендейчи. Ошондо өзүңөрдүн ишиңерди мындай өзүңөр мындай актап атабы? Кандай кантип жан багып атасыңар? Кудулдук менен жан бакса болобу негизи? Болот. Көпчүлүктө эмеден көрүп калам да, анан кудулагаларыбыз таарынбасын, кудулдук менен жан бакса болбойт деп. Жанды бомуш болуп деле бакса болот. Жандычы бомуш болуп эми ырыскы жараткандан да ал сенин ырыскың төнгүч өлбөйсүң. Анан сен керектүү ырыскыңды жейсиң, ошону алып кетесиң. Дүйнөгөн тогоң деле калат ал сеники болбогондон кийинчи. Анан жан бакса болот да. Өтүк жамап жан бакса болот, ырдап жан бакса болот, кудулданып жан бакса болот. Жан багып эле келип атпайбы? Абдылда Иманкулов, Күмөндөр Абулов, бизге чейинки Рахман Разыков, мына Тынар Курбаналиевти агаларыбыз ушу кудулдук өнөр менен эле жан багып келатат да. Анан ошол кадыр баркы менен азыр Тынар деп келип анан арашаны алса дагы арзан берип, кудул келип деп кете бербесин деп ага кичине кошсо, ошол кудулдуктун арты да. Бүтеле нерселерчи, өнөрдүн аркасы менен өтө керемет жан бакса болот. Бирок жанды кандай багып атасың? Маселе ошол жерде да, туура багып атасың же туура эмес багып атасыңбы? Бирөөгө зыян берип багып атасыңбы, жаныңды же зыян бербей багып атасыңбы дегендей. Ошо баягы мисалы үчүн бирөөлөр туруктуу мамлекеттик бир мекемеде же болбосо бир жерде кароолчу болуп, анан такай 1 ай бүткөндөн кийин айлыгын алат. Ошого эсеп мерчем ошого кылат да. Балан числодо мен айлык алам, ошого алгандан кийин берге май алам, анан сүт алам, нан алам депчи эсептеп. Кудулдукта деген мисалы үчүн менин оюмча бир концерт болгондо бир күргүчтөп бир түшөт да, түштө. Анан бул такай барып келе турган жумушта эмессиз да, же кандай? Жок, такай эмес, биз ушул жакта туура суроо бердиңиз. Биз да ойлонобуз. Алдын ала 1 жылдык, 2 жылдык план түзүп, 1 жылда момча концерт коюшум керек, могу жерлерди уюштуруп жасашым керек. Ал жерге мынча расход кетсе, мынча пайда. Адам бүт зыян пайдасын эсептеп, рационалдуу, нормалдуу эле нерсе да. Анан көпчүлүк жок деп эсептеп, анда мындай болгондо мындай болот экен. Так, анда мен деген жаңы программа иштешим керек. Өзү любой эле жерде жаңы товар болбосо,
иш болбойт да. Мисалы үчүн базарда деле жаңы товар, жаңы мода келбесе, эскиле турбай деп кете бергенде анан бул товарыңды жаңылап турбасаң, бул анда жашашың кыйын болуп калат да. Баягыдай болбой калат. Соодаң жүрбөй калат дегенде. Товарың жаңылап улам жаңы товар алып келе берсең, соодаң жүрүп эле кадимкидей эле кете берет. Анан баягы азыркы биздин кудулдарды салыштырып атпайбы? Өзбекстандын, Казакстандын, эми конечно салыштырмалуулук болот. Анан биздики мындай, алар күчтүү болуп кетти, биз калып кеттик деп. Анан мен бир нерсени эметем да, биз мындай болуп аткан жокпузбу депчи, Болот Миңжилкыев агабыз. Эми опера ырчысы мындай айтканда алдыңкы 5-тикке кирген экен ушул. Ооба, кезинде аябай атактуу. Кезинде алдыңкы 5-тикке кирип, анан Европага барып концерт коюп, азыр биз суктанып аткан маданияты муш деген Европага барып концерт берген экен. Анан Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу иш сапары менен жүрсө эле кыргыздын бир кара баласысын сүрөт илин. Кой эми барайын деп барса билет жок. Анан бул кадырлуу киши дем, анан барып кой кирейин ушундай деп кирип, анан газет коюп алып, анан кийин отуруп алып көргөн экен да. Анан мен мында күлүп эскерем да, бир кыргыздын баласы Европада сахнада европалыктар таң калтырбаса, экинчиси жыгачтын үстүндө отуруп карап таң калып, эки кыргыз бири сахнада, бири залдын ичинде полдо отурат депчи. Бири бийикти, бири эмеде. Анан бүткөндөн кийин 5 мүнөттөй ушундай кол чаап, Америкага барганда америкалыктар, биз суктанып аткан америкалыктар ордунан тура калып кол чаап берип турат. Анан Кыргызстанга келип ырдаса, эки аксакал сүйлөшөт имиш. Мунун үнү аябай бийик боло турбайбы? Буга нак койго тартат турган бала экен да. Наркы кырда койду берки кырга жөнүнө кайрыса керек деген кыргыз ушинтип бирөөлөргө баа берип, өзүбүзгө баа бербей атабызбы деген. Биздин кудулдар Кудайга шүгүр. Жашоо ушундай экен, Эрисбек эке. Мен бир нерседен байкадым, мен подкасттарды көрүп чыктым да, иштебей атат иште. Негизи иштеп аткан киши аракет кылып атат, иштеп атабыз дейт экен да. Мен бийликке салыштырып көргөндө деле канча бийлик алмашса деле бири деле иштеген жокпуз деп айткан жок да. Иштеп атабыз, аракеттин үстүндөбүз, кылып атабыз деген экен да. Ооба, иштебей атабыз деген жок. Иштебей атабыз деген жок. Бийликтен түшүп калгандан кийин эле башкалар келип калса, иштебей атат булар. Мындай, тигиндей деп анан көрсө бош отуруп калган эле киши өзүндөй көрүп баарын эле бош деп ойлой берет окшойт депчи. Анан кагаз короп кимге карай атылып атат бул сөздөрдө. Жок, эми негизичи ушундай эле болот экен да, көрсө кыймылдагы адам кыймылдап атабыз дейт экен, жаткан адам жатабыз дейт экен дегендей. Анан бизде азыр иш жакшы жүрүп атат. Колдон келишинче аракет жасап атабыз. Баягы бул маданият чөйрөсүн коргоп жүргөн адамдарга киребиз да, чек араларда. Мисалы Кайрат Нуртасты алып келип алып, биздикилер эмне деген билеттер сатып алып кыйкырып кол чабып атат да. Ошол эле Кайрат Нуртас, ошол эле Бек Борбиев агабыздын, Мирбек Атабековдун, Нурлан Насиптин, Ильяс Абдыразаковдун ырларын ырдап атат да. Ошол эле биздин балалардын ырларын ырдап, кайра биз таңгырда ырдап кетсе, мен Ильяс эмелерге караганда Кайратты карачы дейт. Болбосо Кайратка ыр чыгарып кетти Ооба. Баягы Бирок тиги умтулуп аракет кылып, өзүн таанытып анан келип ырдап атпайбы? Эмеден болуп атат да, турган жерден экен да, көрсө. Жашаган үй адамдын кадырын көтөргөндө эле сахнада эле адамдын кадырын көтөрүп турат экен. Казакстандыкы чоң сахна, жалтыр жултур, укмуш, заманбап, ошол жерде монтип көрүнсө кол жеткис көрүнөт экен. Анан биз баягы эле көшөгөн тартып алып, мындай тартып алып, бир баннер чыгарып алып эле баягы жүрсөк, бизди токотпойт экен да. Анан биз дагы ошолордой кылып сахналарыбызды жасаш керек экен. Салым кошушубуз керек экен да. Өзүбүздүн сахнага келген элден сахна жасаш үчүн анын үчүн билетти кымбатыраак кылыш керек экен, мындай кылыш керек экен деп анан жазап жаркыратып койсоң, анан эл биздин балдар дагы булардан кем калбай чыгып атат деп айтат экен да. Көрсө биринчи көз жаркыракты, дүйнөнү жакшы көрөт турбайбы? Адам баласынын көзү негизи дүйнөнү жакшы көрөт экен да. Ошон үчүн биринчи дүйнө көрүнөт экен да, адамдын жан дүйнөсү эмес, анын дүйнөсү көрүнөт экен. Кийген кийими, алтыны, машинасы, үйү көрүнөт экен да, жан дүйнөсү көрүнбөйт экен да. Ошон үчүн дей берет экен. Анан
ошондойлор адамдар менен сүйлөшүп калганда көрөсүң, кээ бир адамдар бар. Жан дүйнөсүндө эчтекеси жок, короосунда толтура нерсеси бар деген. Сиз өзүңүз эми ушул куудулдук менен жан бакса болобу десем болот дедиңиз. Жана болбойт дегенге болбойт болуп отура берет дедиңиз. Өзүңүз эми мындай материалдык акыбалыңыз, мындай базалык деңгээлде үй жайыңыз, машина бул жагынан камсыздалгансыз? Бул да менде азыр ачык эле айтыш керек, машинам бар. Үй жайым Кудай буйрса болот. Ага аракет кылып атабыз. Иштеп келатабыз. Муну үйрөнгүчөктү бир топ убакыт өтөткөн. Мисалы үчүн врач болуш үчүн деле жок дегенде дээрлик 10 жыл окуп, анан хирург болгондой эле бул куудулчулукта деле опыт алып, үйрөнүп, анын өзүңүн тездигиңе, өзүңүн зиректигиңе байланыштуу экен. Бизди баягы убагында Рахман Разыковдун колунда жүргөндө ал кишиге ишенип жүрө бергенбиз да. Ал киши жазып берип, программа жазып берип коет, анан кыдырып келип ошолорду коюп кетип калабыз. Анан ал киши да кетти, кеткенден кийин баягыдай жок да. Анан өзүң аракет кылып, анан бизге башталды өзүбүз аракет кылып. Бирок мындай атаандаштыкта аябай күчөдүбү деп ойлойм да, могу соц тармак чыкканынычы. Стендапчылар бар, КВНчилер бар. КВНдеги ар бир каарман персонаж өзүнчө ютубтанбы же инстаграмдан баракча ачып алып, жөн эле үйүндө туруп алып эле бирдемени бир минуттук бир нерсени деп койсо, анысы тренд болуп кетет. Анан өзүңүз айткандай жанагы эмнеге күлүп атканын түшүнбөйт, бирок күлөт да. Күлүп аха ихи деп баягы деп, анан жөн эле бир аты жыты белгисиз эле бирөөлөр мылжыңдап кылжыңдапса ошолорго катталуучу болуп жазылып, же болбосо мында мен жаман ниетте айтып аткан жокмун. Мисалы үчүн Нурлан Мотуев агабызга деле күлө беришет. Ал деле күлдүрө берет. Ал өтө күлдүрөт. Анан деле өзүнчө чыгып алып эле жанагы өзүнүн белгилүү стойкасына туруп алып туруп сүйлөйт, элге жардам берет, карызын өндүрүп берет экен, бирок эл көрүп, ошол эле учурда олуттуу бир сөздөрдү жазганы бар, анан күлгөнү да бар экен. Мындайча айтканда атаандаштык аябай күчөдү негизи. Бул атаандаштык болуп туруш керек. Атаандаштык канчалык көбөйгөн сайын эме жанагы качество да көбөйөт, сапат да көтөрүлөт да. Атаандаштык көбөйгөн сайын сапат да көтөрүлөт. Анан бизде өнөр адамдары бири-бирине дайыма эле конкурент. Негизи эле. Муну жок, биз конкурент эмеспиз, биз доспуз дер жок. Конкурент. Анан мен айтып калам. Биз өнөрдө конкурент боло бериш керек. Бирок жашоодо бири-бирибизге эмес, адам катары эмес, өнөрүнө конкурент бол. Ал бирдемке чыгарды, аны жамандап отурбай, сен андан да жакшы нерсе чыгарганга аракет жаза. Ушундай конкурент. Иш жүзүндө болсо баары жакшы болот. Бир сөз угуп калдым. Эң мыкты адам атаандаштарын эмгеги менен талкалайт депчи. Эң алыс адамдарын атаандашын анын ушактап талкалайт экен да, ушактап жок кылганга аракет жасап, баарын жаман көрсөтөт, анан өзү аябай лидер болуп. Эң мыкты лидер ал чыныгы өзүнүн эмеси менен да, кайсы тарапта болсо дагы өзүнүн жашоодо Эрнестбекке билесиз да. Өтүкчүнүн дагы жумушун сүйүп жасаганы тың жашайт. Дыйкандын дагы жумушун ушундай сүйүп, кетменин сууга жууп, өз ордуна коюп, ушундай эметкен дыйкан бай жашайт. Любой кесиптин эле мыктысы бай жашайт экен. Ошон үчүн биз да ушул кесиптин мыктысы болсок, бай эле жашайбыз өзү. Негизи мыктысы боло албай атат окшойбуз да. Бирок убакыт дагы керектир айрымдарына, анткени мээнеттен дагы көбүрөөк мээнет кылгандан кийин аягында таттуу болот го, канчалык көбүрөөк кылсаң. Эми дагы бир ушул аздыр көптүр ушул куудулдук кесипти аркалап жүрөсүз. Элдин күлүү маданиятын канткенде эл күлөт, кандай учурда күлбөй калат, ошого деле мындай аңдап жүрөт болушуңуз керек да. Кыргыз эмнеге күлөт, эмнеге күлбөй калды? Азыр кыргыз баардык эле нерсеге күлөт өзү. Негизи көрүп атпайлыкпы интернеттен көрүп, бул ачык айкын күлүү. Күлгөндөн кийин кандай таянак чыгарат? Маселе ошол жерде болуп калды. Карасаң эзилип аябай күлүшкөн, просмотр ушунчалык көп топтогон, комментарийсин окусаң жалаң урушкан. Акмак, эмне кылып атасың? Бул не дегениң? Мындай карасаң күлүшкөн дагы, макташкан да комментарийлер бар. Анан эми жашоодо болот да дегендейлер да бар да. Анан бизде бул
маданият өкүлдөрү, журналистика, булар эл агартууга мугалимдерди экенбизде, элди агартышыбыз керек экен да өзүчү. Анан элдин деңгээлине түшпөй, аларды өйдө көтөрүш керек экен. Ошондо элди ээрчите алсаң, анда сен чыныгы талант экенсиң да. Анда элди ээрчип калсаң, анда сен жөн эле убактылуу ошо жана клондор деп жылдатышпай ошондой болуп калат экен да. Анан куудулдар деле элдерди арасында ар ким ар кандай ойлонгондой эле куудулдар деле ар ким ар кандай ойлонот экен да. Өзүнүн ой чабытына көз карашы болот экен. Жок, мен ушундай нерсени айтам, ушул нерсе мага күлкүлүү, мунуку күлкүлүү эмес деп. Анан эгерде адамдын баардыгы бир нерсеге күлгөндө, анда бир эле киши куудул болмок го дейм, калгандары куудул болбой калган. Адам ар түрлүү ойлонгон үчүн, ар түрлүү кыялданган үчүн ар түрлүү күлкүлөр болуп. Негизи куудулдардын деңгээли ар кандай? Куудулдардын эмес, башка кесиптегилердин деңгээли деле ар кандай да. Анан бирок ошентсе дагы мындай ушул жалпы кыргыз куудулдар жамаатында, куудулдар чөйрөсүндө мындай сын айтыла жүрөт да. Мындай киндиктен ылдый нерселерди айтат. Анан ошо эркек куудулдар аялча кийинип алып эле ушу күлдүрөт. Болгон деңгээли ошондой эле болуп калды деген ушундай сындар айтылат да. Бурулуш болбоду да. Бурулуш болбоду. Мен муну карап чыктым. Эл шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп ата бабаларыбыз бекеринен айтпаптыр да. Сын болбосо да өспөйсүң. Эгерде сынды туура кабыл алып, аны денеңе сиңире албасаң, анда сен да өсүү болбойт. Анда сен да артка кетип болот деп. Анан карап көрсөк, бул аралаш жатыры ушул нерсени стиль кылып алып чыккан экен. Андан бешлик деле ошол эле аралаштын жолунда калпакты айткандай кийип, таякты алып алып, анан мынтип, заман өзгөрүптүр да. Мурда айланайын деп сүйлөгөн чалдар азыр жок экен да. Көрсө ал убакта тиш жок экен да. Азыр кеп тиштер салынган, тиш кадимкидей эле чал, үнү эле эме болбосо так эле тамгаларды так эле сүйлөп калыптыр да. Мурда да калпак кийип кырынып тазаланып, мындай бир мындай башкача чалдар экен дейм. Азыр очки тагынган, газет окуган, заманбап чал. Аралаштын балдары ошол убактагы баягы кат тааныбаган, баягы муун болгон дейм. Биздин чоң аталарыбыздын нар жактагы көпчүлүгү анан кийин биздин аталарыбыздан башталып анан кат таанып, кийин кат общий жоюлгандан кийин анан аксакалдар келип калды. Азыр ошо аксакалдар мектепте окуган, даже академик, муш аксакалдар пайда болду да. Ошолордун образын чагылтпай эле биз дагы эле айылдагы аялын кубалаган чабан, ошолор деле образдарын ушундай деп калыптанып калган жок. Азыр неге болбойт? Костюмчун кийген, галстук тагынган, 70-ке чыккан аксакалдын образын жаратып ойносо болот. Болгону эме мен ушуну байкадым, алмашпай атыптыр да, жаңыланбай эле тигилер деле туурап кандай сезилет да, аралаш деле туруп атканда жок. Алар Манас Бердибеков, Жамбыл Камчиев, Рахман Разыков, булар өз доорунун миссиясын аткарып койду. Биз алардыкын эмес, биз өзүбүздүн доордун догу эмени чагылдырып беришибиз. Азыр мисалы ChatGPT чыгып ырдап атпайбы? Ооба. Көрүп атасыз да. Ооба, башкача кылып шундук кылып ырдап атат да. Мен ойлонуп жатам да, булар качан күлдүрүрөт болду экен деп дегендейчи. Анан бул заманда анан мындан да юмор издеп көрдүм да. Урматтуу туугандар, азыр мына бүт роботтор басып кетип атат дүйнөдө. Даже Илон Маск жашай турган адам менен жашай турган робот чыгарып атыптыр, айымдарды чыгарып атыптыр. Анын жакшы жери Чорный кассага барам дебейт экен, алтын алып берем дебейт экен, каякта жүрөсүң, качан келесиң дебейт экен. Болгон ошо Илон Маск эмесин программасын түзүп берип коет экен, никеңиз кыйып берип коет дегендей эле түзүп берип коет экен, ошол боюнча жүрө берет экен туугандар. Анан азыр роботтор чыгып ырдай баштады. Эми сүйлөп калабыз го эми. Баланча робот тап келген экен, аябай обончу, мушырдаган робот экен. Эми үнү бир куулчуйт десе. Ал эчтеке эмес, тиги күмөндөр бир робот тап келген экен, укмуш күлдүрүп атпайбы азыр? Деп анан кийин юмор дейм, эмеде чек жок да, анан күлүп анан ошонун роботуна куда түшсөкпү дегендер да чыгып дейм. Кийин ошондой болуп калабы. Кийин роботтордун свадьбасына чыгып калбайбызбы биз деп. Ооба. Эми жана айтып өтпөдүңүзбү?
кандай гана кесипте болбосун, мисалы үчүн кудулдукта мындай башкача мурда айткан нерсеңни айтпаган бир жаңычыл, креативдүү мамиле керек депчи. Мисалы үчүн бир мисалды айтайын. Мына бул Талант Анарбаев деген кудул бар. Тааныйбыз. Ошол жигит, ошол киши эмне деген, мына атын кандайча ататтыр? Жакында концерт койгон атам дейт. Напси менен шайтан гүлдүрүп дават айтам деген концерт берген атам деп жарнама кылып атат өзүчө. Бул кандай ошондо креативдүү ойлоп тапкычтыкпы деп айтса болобу? Мындай элге мындай гүлдүрүп ыкшытып атып дават айтса болот экенби? Ошондо кандай? Дават дегенде мындай молдолор эле кылат деп ойлошот да адамдардын. Мен чүрүп калабыз да. Анан даватты бул ушу молдолор эле кылат, анан кийин ошо молдолорго кошулуп алып, анан 3 күнгө чыгып, анан кийин эл кыдырып анан кылган ушуну дават дешет экен да. Анан баягы сүйлөшүп отургандан сөздөн сөз чыгат. Анан эми ушуну эле даватпы десең, жок дейт да. Дават деген жакшы сөздүн өзү дават дейт. Бирөөгө жакшы мамиле кылганың дават, адепти жүргөнүң дават дейт да. Анан көрсө дават деген мен бир чыктым да. 3 күн чыгып келдим деген сөз. Кайсы жака? Уште керек четкелеби? Муну эме кант тарапка мында көп жыл болуп кетти. Адам баласы ушундай кемис да. Эч кимден сага жардам болбой калганда, эч ким сага жардам бере албай калганда, анан айла жогонан өзүңдү тынчытыш үчүн мечитке барат экен да. Мен мисалы мен ошондойлордун биримин да. Анан тиги тияктан деле иш бул, бияктан деле, анан наркы өркүп алган бир күн отурсам эле жактака келип калды. Даватка чыгып келбейлиби деди. Кеттик. Отура беребизби, азыр эле кеттик десем. Жакут сыдыкы да? Күлүрдү да. Сөйзалды. Калаган эле чыгып кетирбек эле. Жума күнү панделик күнү чыгат деди. Мен ойлочумун да, любой время эле чыгып кетип барып дават кылып анан кайра базы берсе болот деп. Анан эрежелери бар экен. Бардым, 3 күн жүрдүм. Жакты. Адам неге эс алат десе көрсө, адам дүйнөдөн чарчат экен ошектен билдим. Аяк барганда саясат жөнүндө сүйлөшпөйт экенсиң, машинам мындай, анан жер алган атам деп сүйлөшпөйт экенсиң, анан жакында могул ишти кылган атам деп сүйлөшпөйт. Аякте бир Кудай. Эмне үчүн келгенсиң? Эмне кылабыз? Эмне кылышыбыз керек? Болду. Ошол 3 күн ошол жашоодо жашаганда бүт дүйнөнүн баардыгы сенден алыстап кетет экен, анан жеңилдеп калат экенсиң да. Анан аяктан келгенде буякка жашоого киргенде бир бокочо жашоого кирип келгенде кирип келет экенсиң да. Таң калам, мен ушинтип жашап жүргөнмүнбү деп. Даваттын таасири баары болуп турду, болот экен. Ал каалайбы, жактырабы, жактырбайбы, мейли жаман көргөн адам деле бир көрүп кое берсин. Жашоодо бир келген өмүрдө дегендейчи. 3 күндүк даватка чыктым деп. Мен ошондо түшүнүп келдим. Демек, сахнадасыңбы, студиядасыңбы, көчөдөсүңбү, машинадасыңбы, даватты бир ажатканадан башка жерде кыла берсең болот экен. Анын таасири болуп тур. 3 күндүк даватка чыктым деп атасыз. Негизи мындай кодул адамды мындай намаз окуп атканын көрүп деле мындай ушу күлкүлүү көрүнүп, ушу гүлдүрчүдөй болуп ушундай сезиле берет экен да. Мен дагы ушул Майрамбек Осмонов менен кошо чогуу чыгып калдык даватка. Ал да ошо кудулдугун койбой, ошо намаз окуп атканда деле жана антип өз ара жана машвара кылып кеңешип атканда деле акырын бери карай коюп мурдун кыймылдатып, анан күлүп атсаң, ай бу жерде олуттуу кеп болсо эмне күлүп атасың деп кайрачы. Ушундай кудулдугу бар экен. Анан ал жакта кудулдук кылган жоксуңар, даватта жүргөндө? Кудулдук кылган жокпуз, бирок суроо берип атабыз да. Анан мына элдин баары эле монтип самсалап деп эле жаман көрүп атышат. Ушу жерге эмне костюм кийип алып деле кыдырса болобу деп мен суроо бердим да. Мындай жашынакай эле кымбат кийинип алып барып, галстукчан бирөөнүн эшигин такылдасаң, чыкса эле галстукчан бирөө чыгып, депутат келип калды, налогтон келдин, биз деген нечтен келдик деп мындай сүйлөшсө болобу десем, бир ошо экте Дордойдо иштеген байке менен чыгып калгычык.
Нияз деген таксыр болуш керек эле. Илими бар кишкен аябай күлүп өзү да күлүп. Бирок жакшы идея экен деди да. Жакшы экен деди. Жакшы мындай. Мындай азыр адамдар ушундай болуп калган кезде ушундай кылса деле болчу да экен. Эгер кеп чындап эле кийимде эмес болсо, ошол эле сөздү, ошол эле даватка чыккандар чыкыйып, жанагы эрнис костюмбу же таяв костюмбу ошодон зыңкыйгандан алып туруп, зыңкыйган жигиттер көчөдө келатат, зыңкыйып галстукчан турушат. Ачкыны тагып алган, коюп жүрүңүз мечитке десе, эмнеге болбосун деп мындай сурап көрдүңүз да, болобу болбойбу деп, ушундай кылса болобу деп бир эметсем, өзү да күлүп берди да. Сен башкача ойлонуп кетсиң деп анан күлдүргөн бул күнөө дейт го. Күлдүргөн кишилердин баары эле тозоктун ичинде кайнап калат да отурушпайбы дедим да. Десем анан аябай күлдү. Сөйс. Жашаган киши деле кайнап калышы мүмкүн, күлдүрбөй эле жөн эле жашаган болжекте жашап аткан. Ал деген кандай күлдүрүп атасың ошондо, мисалы сен ниетиң кандай, эмне кылып атасың, эмне жөндө чынында уруш чыгарганы бирөөнү шылдыңдап атасыңбы же оңолуш үчүн шылдыңдап атасың, ниетиңде жатат баардыгы. Болгон чындыкты айтыш керек. Жашоонун чындыгын айтып күлдүрө берсең болот деп. Анан ошондон кийин жүрөккө тынчтык келген. Бул күлкү менен деле ушундай жакшы жолду дават кылса болот экен деп. Негизи тиричилик план кыласызбы, чыгармачылык план кыласызбы, шаарда жүрөсүзбү же айыл жакка барасызбы, такайбы жүрөктө Кудай деп ушундай бир сезим менен жүрөсүз да, Сөзсүз. Адам катуу чочуганда, корккондо Кудайды эстейт экен. Мен бир тамаша кылып айтып калам да. Адам баласы ушу жаратылгандан баштап мойнуна албайт эч. Ажырашып кеткендерди да айтсаң эч мойнуна албайт. Эмне ажырашып кеттиң десе, тиги кайнежем минтип анан кайненем тигинтип анан тиги киришип деп эле бирөөгө шылтайт. Соода кылып атты, банкрот болуп калгандардан эмне банкрот болуп калдым десең, мен жашынакай эле соода кылып аткам, мени окутуп койгон окшойт, анан мен ишим жүрбөй, анан мени көрө албай, анан тиги бут тозуп анан дыйканчылык кылганда деле эмне дыйканчылык жакшы болбойт. Быйыл кургакчылык болуп анан жан жабай коюп анан кийин ошондон баардыгы өзүң сугарбай койдуң го. Жан жабаса сугарбайсың. Маңдайга жазган болот экен деп анан Кудайга шылтап берет экенбиз депчи. Бешенеге жазылган ушул болсо эмне кылайын эми? Кудайдын айтканы ушундай болот экен деп. Кудайдын айтканы болот экен, мага ишенбесең да Кудайга ишенчи деп. Ушинтип Кудайга шылтап беребиз депчи. Анан аман болсо Кудайдын алдына барабыз, эки органда кимге шылтайбыз депчи. Ооба. Демек ошол бир нерсе болбой калса, албетте баардык нерсе Кудайдын жазмышынан жазылган ошентип. Бирок ошол себептерди кылбаса, аракет кылбаса, демек ошондой адамдар, жанагы типтеги адамдар өзүнөн бир кемчиликти издеп көрүшпөйт деген сөз болуп атат да. Мындай да баардыгы Кудайдан дейт да. Бул жөнүндө да көп ойлоном жатып алып. Адамга тандоо берип атса жараткан, танда каалагандай жаша. Бирок мен алма келесиң. Мен ошол жерден сурайм сенден. Сен деген мен сага жакшыны да жаманды да бердим. Мына момундай болсоң момундай жазаланасың, момундай жүрсөң момундай болуп сыйың бар. Экөөнүн бирин танда деди. Анан тандоо бизде болуп аткандан кийин демек көп эле Кудайга шылтап бербей эле өзүбүзгө көбүрөөк күнөөнү мойнубузга алсак, ошондо жакшы болобу деген ойду айткым келди да. Жана юмор мененчи. Мисалы үчүн эми баары Кудайдын айтканы болот да деп жатып берсең, бир күн өлүп калсаң анан айтат да, мен сага тандоо бербөдү элем, кыймылда дебөдү элем, Кудай келип нан жаап бериш керек, Кудай келип тамак жасап бериш керек. Жанагыдай да, үйдө үн калбай калса да бийлик иштебей атат деген кишилер бар го. Ооба. Өзү бирок аракет кылбайт. Балким бийлик иштебей аткандыр, бирок өзү аракет кылбайт. Өзүндө да күнөө бар да. Ооба, ал жак бар. Үйдө сахар түгөнүп калса да. Негедир саясатка кичине өтүп баратат окшойбуз. Мына бул саясатка дагы эми баам салып турасыз. Жөнөкөй жаран катары деле, анан куудул катары деле. Ушул саясатчылар, мисалы үчүн мына парламент тарады, депутаттар кеткени кетишти, тарап. Эми жаңы парламенттик шайлоолор жарыяланды болот деп. Талапкерлер болсо
мында жатканда аттандым дегендер өзүнүн Facebook'та постторду жарыялап атат. Ушул кеткендер менен келүүчүлөрдөн кандай трагедия, кандай комедия көрүп атасыз бул? Өзү жогорку кеңеш деп атпайбы? Жогорку кеңеш. Элмирбек Иманалиев агабыз ба төрөлөр төрдү булгады деди да. Анан булгагандар булгап атат. Баары дебейбиз да. Мисалы үчүн худулдарда деле бирөө кокус жаза басып чалынып оозунан бир жаңыла турган болсо бүтүн худулга сөз тиет да. Ырчылардан бирөө жаза басса бүтүн ырчыга сөз тиет. Журналисттерден бирөө жаза басса баардык журналистке тиет дегендей эле. Анан депутаттардан да бирөө жаза басса баарына тиеп атты да. Анан баары эле анан баягы билим жөнүндө сүйлөшүп калышат. Анан бизде худулдарды ушул жерден баштайын. Биздин худулдардын билими жок деп көп айтышат да. Ооба, университетте окуп диплом албаган худулдар көп. Эгерде университетте окуп диплом алган худул болгондо башкача болмок деп ойлошот. Мүмкүн туура анысы деле. Бирок худулчулук бул дипломго эч кандай байланыштуу эмес да, бул талант да, бул Кудайдан берилет. Эгерде мисалы үчүн огончулукта талант да. Мен укмуш 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл аккордеондун окуусун окуп, аккордеонду тиммере сүйлөтүрөйүн деп ойногон балдарды билем, агаларды билем. Бирок бири да оон чыгарылган жок да. Бири да оон чыгарылган жок. Туура. Бекбориев агабыз өзү таможнядан бүткөн, өзү таможенник, бирок не деген оондорду чыгарып койду. Абдулла Иманкулов агабыз өзү балчырекчи болуш керек эле, өзүнүн кесиби боюнча балчырек багыш керек. Бул не деген немелерди жазады. Рахман Разыков өзүнүн кесиби боюнча агроном. Бул агроном болуш керек эле. Бул не деген кудулук өнөрлөрдү. Жамыл Камчиев бул болсо орус тилчи мугалим болуп сабак бериш керек эле негизи, өзүнүн кесиби боюнча. Жаныбек Алкулов орус тилчи мугалим, бул деле сабак бериш керек эле дейм. Бул өнөр башка. Өнөр башка, билим башка экен. Болгону билим алып алсаң кичине жакшыраак болуп кетчү экен. Билимдүүлөр жашоону оңдойт деп калышат. Анан бизде кызыл диплому бар, укмуш, эмне деген жылдан жылга эле азыр билимсиз киши жок, бүт эле университетти бүтүп атат. Баары эле билимдүүлөр жашоону оңдосо оңдоп коймок экен деп ойлоп каласың. Көрсө жашоодо ой жүгүртүүдө эске алынат экен. Анан алган билимди кандай колдонуп атат? Өзүнө колдонуп атабы, же элге колдонуп атабы, же жерге колдонуп атабы дегендей ушундай экен да. Анан жогорку кеңешти мен айтпасам деле белгилүү. Биздин жогорку кеңеш мындай өзүнүн оюн айта албаган, өзүнүн оюн так жарыла албаган, ичинен күңкүлдөгөн, жана атасына унчук албай эле баласы бирдемке айта албай айланчыктап жүрө берген, ичинде ызасы бар, көзүндөн агып кетпесе да жашайланган. Бир ушундай жоон топтой эле көрдүм мен буларды. Негизи сахнада саясат темасы көп айтыла бербейт да. Мен негизи эле айтпайм. Көп айтыла бербейт. Анан ошондо ушуга үндөштүрүү кудулдарда цензура барбы мындай? Ички цензура балким, өзү эле акылдуу болуп эле. Мен тибей эле коеюн, анткени мунун аягы жакшы бүтпөйт мен үчүн. Мен оокат кылышым керек. Мен ал чындыкты айтсам баары бир түшүнүп, Союз туура айтып атат деп жыйынтык чыгарбагандан кийин, ошонун пайдабын көрүп аткандан кийин өзүм акылдуу болуп, ал теманы жайына коеюн деген ички цензура барбы? Же мындай сырттан дагы өйдө жактанбы, капталданбы бир могу темаларды тийбейсиңер деген сыяктуу тараптар барбы? Эми бул жашоодо мындай болду элек. Бир сизге бир кызык окуя айтып берейин. Мен бир юмор айтып калдым. Кудай сактасын дегенчи. Кыргыз өзү эч өзүн сактанайын деп эткени ушу Кудай сактасын деп эле жашай берет экенбиз туугандар. Белге кар жаап коюптур, машинаң баллон алмаштырып алсаң, Кудай сактасын биз барча эрип кетип талып бүтүгенче деп барып, анан Кудай сактап ошол жерде чызылдап тыгылып турат. Өзүн эле сактабай аркасын кошо пробкага сактап алып турган болот. Анан жана армейский номурдагы, кавказский номурдагы машиналарды айдаганга болбойт экен. Бул деген мыйзам чыгыптыр.
муну тез арада жок кылгыла десе болбой үстөк пустак ташып мен Кудай сактасын эми ушул убакка чейин иштебеген мыйзам эми иштеп кетмек беле деп алып алышып анан мыйзам иштеп кеткенден кийин Кудай сактай албай калып анан ызычы болуп жатып калдык. Эмне менден башташыңар керек канча мынчалар ызылдап мен өзү келе соң аялым эле сөзүн угуп койсом болмок экен. 1 жашынакай машинамды сатып Альфард алам деп көрсө тооккан алып алган турбаймын деп анан ушинтип юмор айтып коем да. Анан суностун баардыгы эле Кудай сактасынан башталыптыр. Бирөө 1 метр чыгып көрүптүр. Кудай сактасын деп. Анан бер жактагысы көрүп турганы муну сактаган Кудай мени сактабай калмак беле деп анан 2 метр чыгып анан 3 метр чыгып бирөө жолдун ортосунда эле жоголуптур эле депчи. Анан ушинтип эле Кудай сактасын деп эле өзү эч аракет кылбайт экенбиз деп айтып койсом бир күнү телефон таң аткан туруп эле Альфард сатасыңбы дейт бирөө болсо көлгө кетесиңби дейт бирөө жөжө сатасыңбы дейт телефонум шыңырап тынбайт эмне болот өзүм деле түшүнбөй калдым түшкөчө кадимкидей эле түшүнбөй калдым бирөө чалып сен деген биздин тиги Альфардтан мындай чала болду деп бийликтин сөзүн колдоп мынтип тигинтип мындай деп аябай урушуп сен бизди мынтип табан канып күлдүрүп мындай эмне башка жокпу мындан айта турган темаң деп анан ар ким чала баштады Ошко келсең көрөсүң анан Таласка келсең көрөсүң анан тияка келсең анан эле бир аксакал чыкты ай балам мен сени аябай сыйлап көрчү элем анан кийин азыр мына жанагы юморуңду көрүп биз деген биякта деген 10 миңден ашык мондай машина менен отурган адамдар барбыз. Бирок беркилерин жакшы айтыпсың дейт жана суносторду жакшы айтыпсың тигин жакшы айтыпсың dedi аксакал деди. Мыйзам боюнча сиздердики туура эмес да. Десем балам. Биз акты ак караны кара деп айт деп өзүңөр айтып атпайсыңарбы? Бийликтин да биздин да кемчиликти айт. Куудул деген ушундай болот деп өзүңөр дух берип жазып молодец дайыма чындыкты айтасыңар деп өзүңөр жазып алган чындыкты айтып койду кайра коркутасыңар да. Деп анан группага кошуп ызычы болуп атанан кайрылуу жасап берип анан кийин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич ушундай машина, ушунча машина бар экен, ушундай болуп калыптыр. Ушуларды эптеп бир чечип берсеңиздер, элдин көйгөйү экен эми мындай болуп атыптыр деп анан өзүм фантазиям жетишинче кайрылуу жазап, анан баракчам илип берип анан кийин баягы жөжө саткандан, Альфа саткандан кутулдум да. Анан көрсө чындыкты укканда баары эле чачалап кетет экен да. Мен деле, сиз деле, эл деле, бийлик деле, уулуң деле, кызың деле, кызың деле. Бирок баары чындык издей берет экенбиз. Чындыкты нак укканда же чачалап, же таарынып, капташпайм деп ушинтип баштайт экенбиз да. Чындыкты уга албайт экенбиз көбүбүз эле. Ошондо цензура кандай? Тияк бияктан болобу, болбойбу? Болбойт. Мен биринчи ушинтип элден ушундай негизи көп куудулдарды бийлик кысты дей берет го. Мен биринчи эл өзү эле кысып болгон турбайбы? Анан кокуй деп калдым. Мен бир тамаша айткам мен. Юморго салып, салыштырып, коррупция эме жерлер жөнүндөчү. Бир 3 киши мурда адамдар биттеп кетет эле билесиздерби депчи элгечи анан азыр адамдар биттебей калды. 3 киши сүйлөшөт имиш. Досум азыр адамдар биттебей калат десе экинчиси. Азыркы адамыңан битте качып калды. Десе үчүнчүсү жок, биз химиялык элементи көп тамактарды жеп атып, булар кырылып өлүп калды. Аз бит таап алып келип кой берсең сени чаккан коспойт этпей өлөт. Деп баласы аралашып ата бит деген өзү эмне десе. Балам ал бит деген бир адамдардын канын соргон бир майда жандык болчу. Анын жок болуп кеткен жакшы болгон турбай каныңарды сорбой десе. Балам ал биттер жоголгон менен аз башка биттер пайда болгон. Азыр ипотека деген бит бар, кредит деген бит бар, коррупция деген бит бар. Мурдакы биттер адамдын арам канын сорсо, азыркы биттер таза канын кошсо соруп коюп атат dedi. Анда мурдакы биттерди кантип жок кылат элеңер? Ал оңой эле болчу. Үтүктү токко сайып туруп эле патлата базат элек. Баары жок маселе чечилет эле десе. Азыр деле ошентип үтүктөп койбойсуңарбы? Ой, бир эмес 3 жолу үтүктөп коелу деп үтүктөрдү ысытып алып чыгып таппай калдык. Анан бирөөлөр келип, үтүктү бизге бергиле. Биз базып коебуз, биз деп үтүктү алып кетишкен. По-моему, үтүктөп аткандай эле көрүнүп атат. Бир болсо булар үтүктү токко сайбай базып атат окшойт. Несе баласы айтат имиш, ата.
переживать этпейле. Келечек жаштардын колунда. Кийин өзүбүз таап үтүктөп коебуз дептир. Терең. Сөзүнүн астына сөз каткан юмор экен. Сахнадагы Союзбек менен турмуштагы Союзбек экөө бирдей элеби? Бир аз башкачараак. Сахнада баягы өзүңдү кармап, түстөп, кичине болсо дагы бойлуу болуп, башка образдарга кирип, ойлуу болуп турасың башка бир эмеде. Жашоодо баягыдай жайлар эле, жаркылдаган эле. Сизге мындай мүмкүнчүлүк берилсе, бир күнгө президенттин ордунда болосуңбу, же тиги генерал Камчыбек Кыдыршаевдин ролунда болосуңбу? Бир күн берилет десе, кайсыны тандамаксыз да, кандай чечимдерди кылмаксыз? Бир күнгө. Бир күн. Экөөнүн кайсы? Чече албай калабыз. Экөөнү тең болсом болобу деп. Бир күндөн болсом болобу дегенде. Мейли, бир күндөн болсо кандай чечимдерди кабыл алат элеңиз? Негизгиси эң биринчи бизде эме билим берүү жагын өтө караш керек экен. Анан саламатты сактоо жагын караш керек экен. Себеби элдин мамлекеттин байлыгы бул элди отпайбы? Демек ден соолугу жок байлык бул жакшы деле байлык эмес да, баягы чирип кеткен алма деле эмес дегендей эле ден соолук талкаланып атат да. Ушу ден соолук жака өтө тезтик менен көңүл бөлсө. Мен өзүмдө эле ушуну айтайын деп аткам. Мисалы үчүн больницага барсаң, бизде ташып жүрүп өлтүрүп алышат экен да байкуштарчы. Аларды күнөөлөгөн деле жерим жок. Мен өзүм жатып калдым, анан көрүп калдым да. Скорый менен келгенден рентгенге тартып, мисалы үчүн кан тапшырыш үчүн дагы бир жерге, башка жерге барып канын тапшырсаң, жүрөгүң башка жерден барып тарттырып, анан ушинтип частныйларга барып тартылып келген, анан баарын чогултуп тиги врачка алып келип бересиң. Анан бизде палатада мындай гостиницага иш бүтүрүп жаткандай көрүнүп элечи. Мага ошондой юмордун көзү менен карайм да барышпа. Кеткен анан кол сайып калат экен. Анан бир чоң бир больница салып, ушундай тапшырма берет элем да, бир чоң больница салып, ошектен оорулар жаткан жеринен эле анализдер бардыгы ошектен бияка чуркатпай эле ошол жерден бүтүп, адамдардын ден соолуктарын каратып, анан могу интернетке чыгып эле могу дарын ичсең моундай болот экен, анан тиги дарын ичсең моундай болот экен дегендердин бардыгын оозун тыйып, сен эмне деп ошо ден соолукка кам көрөт элек. Анан билим берүү жагына азыр мисалы Эрнис Бекем окуган студенттин баары бүтүп атат. Мен диğer кишилер менен да көп сүйлөшөм да. 3-4 жыл ордунан калган кишилер болуптур да. Азыр баары эле умный болуп кеткен жери жок болуш керек, баары эле укмуш окуп атпаса керек, ордунан кала тургандар деле болсо керек азыр деле. Бирок азыр ордунан калбай эле мектепти бүтүп кетип атат. Анан университетте деле отчисление болуп бүтпөй эле бүтүп кетип атат. Анан эмеле илгерки кишилердин дагы, академиктердин дагы эмесин көп көрүп калсам, баягы сүйлөп калышат да, медиктер жагынан, медицина жагынан. Ушу еврей мугалимдер бар эле, бизди аябай кыйнайт эле. Анан эч мынтип жактырбай, анан айтып берип атсаң да мынтебейт эле депчи. Көрсө ошолор туура кылган экен депчи. Ошон үчүн ошолор Мамакеев болуптур да депчи. Көрсөчү. Ошол нерсе талап ошого жеткириптир. Аз биз талап кылбай коюп атабызбы дейм да, ошону каалагандай болуп. Ошон үчүн бизден жакшы врач дагы, жакшы мугалим дагы, жакшы кесипкөйлөр дагы, жакшы кадрлар да чыкпай аткан ошондонбу деп ойлоп калам да. Биз демейде кайсы гана болбосун бийликти ындай сындайбыз да. Менимче бул нормалдуу эле нерсе. Анткени алар эми эл ошолорду шайлагандан кийин могул нерселер болбой атат го, могул жагы чала болуп калды го деп айтканга акысы бар деп ойлойм, сындагангачы. Бирок өзүбүздү сындоого келгенде, мисалы үчүн сиздин ушул куудулдук жолуңузда өтө бир катуу чучуңузга жеткире турган бир сын уктуңуз беле? Ал эмне болгон сын? Сындар болот, комментарийде жазылат да. Өзүң айтпаса да этегинен өзүң жөнүндө бир кабар алып коеюнчу деп окуйсуң да, өзүң жөнүндө бир кабар алып коеюнчу деп окуйсуң. Нен эле сүйлөп атат, бирдемкен эле сүйлөй эле берет экен. Мунун эмнеси күлкү? Сен жөн эле башка окат кылчы деп жазгандар бар.
Сөгүнүп да жазгандар орусча да бар, тигиндейлер да бар, мындайлар да бар. Анан сен андан көрө интермеде ойнобойсуңбу? Өзүнчө эле туруп алып, кантип кудул деген кантип ушундай болсун деп эметкендер да бар. Анан акылдуу боло бербечи деп көп айтышат. Анан аларга тамашалап койгонбу, казандагы чөмүчкө чыгат болуп, бар нерсемди сүйлөп атам дейм, мен акылым ушу жерге жетип атат. Мүмкүн мындан да көп нерсе билсем, мындан да көп нерсе айтып берет элем, мен айтып бере албай атам депчи. Анан ушинтип сындашат. Анан бир киши айткан, сен өзүң ушундай бирөөлөрдү тамашалайсың, сени тамашаласа кандай кабыл аласың депчи. Анан тамашалап көрдү, бир-эки жолу тамашалады, мындай остурыраак тиеткен. Каты эле тиеткен, анан күлүп. Анан айттым, тамашага катуу тиет дедим. Мен бирок сиз чындыкты айттыңыз дедим. Бул кыргыз өзү чындыкты бетине айтып, ар балекет кылып айтып, күлдүрүп айтып да акырында тамаша деп бул сыйкатып койгон эле сөзү. Бул тамаша, бул чындык да. Ошон үчүн эл күлүп атпай. Негизи кудул дегенди бул элди күлдүрүүчү адам деп. Демек бул кубанычтуу жүргөн, шатыра-шатман жүргөн адам деп, жайдары болуп эле күлдүп элечи, үйдө деле күлдүрүп, аялын деле күлдүрүп эле, баласын деле күлдүрүп эле. Эч токтоно албайбы? Анан жеке жан дүйнөңүздө кандай өкүт бар, кандай арман бар, кандай мындай ичиңизди бир сыздаткан бир нерсе барбы, же чындап эле шатыра-шатман эле жүрө бересизби? Телегей тегиз эч ким жок дегендейчи. Ханнын да тузу кем дейт го. Ооба. Анан ар бирибиздин өзүбүзгө жараша арманыбыз, көйгөйүбүз бар дегендей. Бизде ушул элдин адамы болгондон кийин, эл аралап жүргөндөн кийин бизде ушул трайбализм жоголсо, бир кыргыздай болуп эле жашаса, бири-бирин туура түшүнүп депчи. Анан ол көрө албастык деген ушунчалык өсүп кетти. Бул болуп келген экен, ачык эле мурда биз байкабай жүргөнбүзбү, анан могу интернет чыккандан кийин аябай көбөйүп кетти да. Бирин жамандаган, бирин тартып алган, бирин жүктөй берген, биринин кылыгын бири тартып дегендейчи. Анан анын үстүнө акыркы учурларда өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, биз Кудайга караганда камерадан көбүрөөк коркуп жашап калдык го. Кудай бар, мен бир Кудайдан башка эч кимден коркпойм дегендер дагы камера менен келсе кайтимкидей коркуп кетип атышпайбы? Түстөнүп, эме болуп деген. Анан ушу бир чети ушу жагы дагы Кудай дагы биздин ошол абырыбызды ачып атабы деп анан ойлонгонум эле ушу шерменде болбосом экен деп ойлоносуң. Жашоодо шерменде болуп калбаса экен, ушундай болуп жүрүп Кудай бир бетин салып бир жерден жаңылып кетпесем экен. Анан комментарийден да ошондой караганда ошондой эле кабыл алып угам да. Жа мактагандарды, бул күйөрмандар мактап атат деп, сындагандарды жаңылып кетпесин деп атат деп. Мондай бол, тигиндей бол деп урушкандарды туура эле кылып атат. Жөн эле сөгүп аткандарга түшүнбөйм, ошолорго жиним келет да. Эмне кылдым мен буга, катташпасам же көрүшпөсөм, сен мага жакпайсың деп жазышат. Анан ичиңен күлүп койсоң, жакпасаң анда катташпай эле кой, шериңе чакырба, тулооңду тоспо мен менен. Бизде ушундай нерселер бар. Азыр жашообузда башкача болуп баратат го, жылдан жылга өнүгүүнүн алдында кетип атат. Биринен бири анан китептерден тарыхый нерселерди окуп жүктөп коесуң, окусаң кыргыз укмуш керемет мындай мүнөздөлөт го. Жалгыз эчкиси болсо дагы койун, жалгыз эчкисин союп берип коногун узаткан эле экенбиз деп көп эле айтылат го китептерде деле. Ошондой кыргыз барбы азыр деп ойлоном да. Ошондой кыргыз барбы? Бар болсо алар каякта болду экен. Ошондой кыргыздар менен жолугуп отуруш керек болуп атат депчи. Сиз эмнеден коркосуз? Кимден коркосуз? Аялыңыздан коркосуз? Негизи көп эле нерседен коркот экенбиз адам баласы. Анан
каптап иттен деле корком каптап итчаа койкоңдогон болчо качпайсың да жанталашып качасың жанталашып качасың самолеттон аябай корком мисалы түшүп кетип атканда ойлонуп эле корко берем да могу түшүп кетсе кандай болот депчи ата энеңден коркосуң бүт анан көп эле нерседен сөздөн коркосуң баягыдай жаман сөз тийип калбасын деп көп эле нерседен коркот экенбиз сын боюнча бир нерсени сурайм деп унутуп калыптым көбүнчө негизги чыныгы сынды өзү мындай жубайың айтат да мындай масканы чечип туруп эле карап туруп эле союз койчу депчи ошондой кандай сын айтат негизи жубайыңыз сен чычалагыраксың дейт резко мындай чычалап кетесиң ушундай жагың бар дейт анан жанагындай болуп отуруп калганда ал кийим наркы берки болуп калганда деле токтоп койбой ошектен немелериң айтып бересиң дейт сөздөрүңүчү болгондой ошо айтылбай турган жерде да кээде чындыкта деп айтып алып анан ошол жерден көп сапкы жегенин көрүп калдым деп өзү айтып калат анан болгону кичине чычалаксың деп көп айтат демек чычалараак окшойм да жан жаныбардан эгер салыштыра турган болсоңуз кайсы жаныбар болмоксуз да өзүңүз образыңыз азыр күлүп калам арашан эле болбош керек болуп калды окшойт эчки деле сойчу айтышы кадыр барктуу арашан баккан байкелердин немелеринен көрүп тынар экеде багып жүрбөйбү арашан багып жүрөт анан тынар экеге да тамашалап айттым мен муну союп жейсиң эмне кыласыңар деле арашан сойдук дегенди көрбөйбүз мынча $1000 калдык тигинче $1000 калдык дейсиңер балаңар ооруп калса больницага апарып койбойсуңарбы деп коет экенсиңер да арашан ооруп калса өзүңөр чуркап жүрөйт экенсиңер депчи андай мал болсоң арашан эле болуп калыш керек болуп калды азыр жакшы Шайырбек деген досум бар аны Шаке деп коем да дагы бир Канат деген досторду Каке деп коем ошондо Союзбек дегенди эмне Соке деп коебу Соке дешет бул Соке дагы бир кызык да 2019-жылы эң биринчи алгачкы тушоо кези концертин берем деп анан тема коюш керек болуп калат анан агачыр бүт эле Соке деп тааныйт анан интермедияда Соке деп ойноп таанылгам анан Сокеден сонун концерт дептир анан кийин байнер чыгарып койт анан филармониядан алдына апарып илдирип коем анан Сооронбай Шарипович президент кези ал эле кыргыз байке сен эмне эле тополоң кылып эмне деген баннер чыгаргансың дейт анан Сокеден сонун концерт депти мен эми Сокеди билесиз десем деп ал түшүндү анан просто байнериң азыр алып коюшту азыр келип эртең президент келет деп алып коюшту президент келип кеткенде кайра илип коебуз деди налогиге барсам налогдо билет басылбай атты анан бардым да эмне баспай атасыңар бул эмне деген тема эми баягы Бөркал десе баш алгандан силерсиңер да дедим кошоматында чек болот да дедим ал президент деген Сооронбай Шарипович дедим мен Соке дешет любойуна чалгың мына Соке дейт могу интернетте ойногом мен детдомдо интернетте Соке болуп ойногом ушу элдин эсинде Соке болуп калып кеткен мына Ырымда бар концерттерде Арзан Кудул Соке деген да Ырым бар ооба же эмне Соке Шарипович деп айта аласыңар чочуйт да эмне анан десем болду анан кийин басып анан ушинтип Соке деген атым Согенин доорунда бир топ мишейт экен десең концерт койбойт десем анда Соке мен ушу берген камдаган суроолордун баарын берип биттим атайын ушул убакытты бөлүп келип бергениңизге рахмат балким кандай бир нерселерди айтайын деп анан ошого байланыштуу бир суроону бербей койду да деген бир өкүт жокпу жок баары эле жакшы бир нерсени илгеркилер менен азыркыларды салыштырып мурда текшерип анан чыгармалар өтчү эле азыр текшерип эле өтүп бардак болуп кетти деп атышат анан ошондо юмордун ажилдин сапаты боюнча ырды деле бүт деген текшерчү эле азыр текшербей калды деп атышпайбы текшериш керек депчи анан ооба текшерип кичине карап койгон деле жакшы болот экен анан текшерүүлөрдө да бир күлкүлүү бир окуя угуп калып аябай күлдүм да ошону айтып берейик азыр эстеп кетпедим Асанкалы Керимбаев агабыз Энекем деген ырын апарып анан комиссияга берет экен
жанагы экен деген апарып берсе анан баа бир эки жөө жактырам бирөөсү эле тырышып болбойт имиш да. Болбойт бул кантип болсун деген. Эмнеси жакпай калды десе жана 40 жылга барсыз кетсем да кыйкырып алдымдан чыгарым деген жерин жакпай атыптыр да. Бул апасын айтпай 40 жыл каяка кетип калат. Ушундай болмок боло ушундай болмок боло. 40 жыл боюбу? Апасын айтпай кайтып кетип калмады. Ушундай ой жүктөгөндөр да болгон экен дегендечи. Анан ошо азыр ошо жашоо жакшы, текшерилиш керек деп да калышат. Текшерилсе баардыгы текшерилиш керек да, баардыгы. Кымбатчылыгы да текшерилиш керек дегендейчи. Кымбат неге бул кымбат деп эч ким сураган киши жок, ушуну айтып коеюн атам. Сиздин подкастыңыз аркылуу бул да угулуп калса жакшы нерсе. Ооба. Азыр Кыргызстанда сонун иш болуп атат, асфальт базылып атат, үйлөр салынып атат. Келген бизге чейинки келген кудулдар деле айтыптыр. Ой бар сон мага жагып атат. Кыскасы мага эч кемчилдиги жок дептир. Айрыкча аксакал кудулдар жакшы айтты, жакшы нерселер болуп атат деп. Жакшы. Талант табабыз да айтыптыр, кубанабыз да айтыптыр деген. Мага могу кымбатчылыкты карабай койгону жакпай атат. Элдин баары үйлүү эмес. Элдин баары пулдуу эмес. Ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Тиши оорубаган удай менен иши жок деп коет кыргыз. Азыр квартираларды, бартерлерди көзөмөлгө алып коюш керек болуп калыптыр. Каалаган баасын коюп. Эми однокомнатный квартира 40 000 болуп калгандан кийин өзүңүз түшүнбөйсүзбү? Бизде айлык канча? Ал айлык менен жашайбы? Жок, кандай болуп калат? Эми ошондо аргаш жерге эле палатка тигип алып эле же бойзи тигип алып эле жашай баштайбызбы? Ой, эмне болсо да айлыгым курсагыман ашпай атат. Могу бойзи арзаныраак экен, тигип жашап турайын деген. Ушул жагын анан жанагындай үйлөр курулуп, ипотека үйлөр курулуп берилип атпайбы? Берип атабыз да, туура. Берип атышат, көрүп атабыз, аны көрбөй койдук деш уят. Бирок ошол чыныгы үйү жокторго берилип атабы? Ошол жагында карап коюшса, бул оңой эле нерсе экен. Эми анын мүлкүң жокпу, эчтекең жокпу карап туруп берсе эле, ошондо квартира маселеси да чечилип, квартиранттар үйлүү болгондон кийин берки квартираларда арзандап, башкаларында да жеңил болобу эле деген ушундай ойлорум бар. Ушуларды карап коюшса деген. Мурда билесиз да, мындан 2 жыл мурун 5000 сом чөнтөгүндө болсо 2 кишини коркпой 2-3 кишини эрситип алып, коноктоп чай алып берейин, бир чай үстүндө сүйлөшөлү деп 2-3 киши менен барып чай ичип чыгып кетет элең. Азыр 5000 сом менен бир кишини эрситкенден коркуп атпайсыңбы? Жок. Жетип калса, жакшылык эле жетпей калышы да мүмкүн. Айрыкча Бишкекте. Анан ушу ден соолук, билим, кымбатчылык жагына биздин атка минерлер, эл жакшылары, эл аталары дегендей ушу жагын карап берип коюшса жакшы болор эле. Көзөмөлгө алып эле. Жакшы, анда аягында жакшы күчөдүңүз. Башында жакшы эле деп аттыңыз эле, аягында кичине туздан сөйлөп койдуңуз дегендей. Чоң рахмат анда, дагы буюрса алдыда коомдук процесстер ар кандай болуп турат, бирде үйдө, бирде ылдый, ар кандай дегендей. Анын баарын журналисттей, куудулдай, башка кесиптегилер башка кесиптей карап турат, байкап турат экенбиз. Буюрса алдыда дагы мындай чакырабыз деген ойдомун. Башка темалар, конкреттүү темалар боюнча атайын убакытты бөлүп, бүгүнкү пландарыңыздын ичинен ушул бизге келүүнү да пландап матай келип бергениңизге рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Жараткан сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Рахмат, сиздердин ишиңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.